Азыркы учурда бул чакан кесири боюнча биринчиден мен президенттин бул чакан кесирди колдоо аябай жакшы колдогонун мен баса белгилеп айткым келет да. Себеби дегенде биз бул чакан кесип боюнча бул иштегенибизге 12 жылдан ашык убакыт болду. Акыркы бир 2 жылдын ичинде президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан аябай бул кесирге кичи кесирге жакшы көңүл бурулат деп айтсам жаңылышпайм. Себеби дегенде буга чейин аябай документация долбоорлоо иштеринен биз аябай аксап келгенбиз. Кийин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бул маселеге аябай катуу киришип, бизди колдоп, бизге мындайча айтканда стимул болду. Ошон үчүн иштер чакан кесип боюнча жумуштар аябай жакшы жүрүп жатат. Биздин өзүбүздүн долбоор боюнча айта кетсем, биздин азыркы учурда Ош шаарында, Озгор айылында 1 мегаватт кесибиз тестовый режимде иштеп жатат. Андан кийинки долбоор боюнча айта кетсем, ушу менен эле параллелдүү Баткен областынын Кадамжай районунда Исфайран дарыясынын нугунда дагы кубаттуулугу 4 мегаватт болгон кичи кесибиз иштери кызуу жүрүп жатат. Азыркы учурда жумуштарыбыздын 60% жумушу бүтүп калды. Тактап айтканда, бул каналды бетондоо иштери кызуу жүрүп жатат. Азыр күндүн сууктугуна карабастан. Андан кийин бул 4 мегаватт гэс деген бул болжол менен 1200 түтүнгө жетет. Кудай буйрса, бул жумушубуз мына жай айынын орто чендерине толук кандуу ишке киргизебиз деп үмүт кылып жатабыз. Чакан кесиптин зарылчылыгы бул жерде электр энергия өндүрүү бар биринчи максат. Ошол бизде жанагы чоң долбоорлор болуп атпайбы? Касамин деген долбоорлор болуп атат. Алар чоң кесирден өндүрүлүп, андан кийин экспорттоло турган чоң кубаттуулуктарда, андан кийин кичинекей биринчи, экинчи категориядагы электр энергиясын керектеген объектилерибиз бар. Бизде төрөт үйлөр бар, больницалар бар. Ошолорду электр энергия менен камсыз кылууда чакан кесиптин орду аябай бар да, жогору да. Чакан кесип менен чечсе болот. Биринчи, экинчи категориядагы электр энергиясын керектөөчүлөрдүн.